Жақ мойка окшойт, а? Ооба. Автобустар, троллейбустар жумуштан кайтып келгенден кийин ушу мойкага келип бардык тазалоо иштери жүрөт. Бул жерде биздин мойщица аялдарыбыз бар. Өзүбүздө числится этет. Алар айлык төлөйбүз. Ушул жерден жууп тазалап, мына автоматический сыртын жууйт, ичин болсо уручной кол менен жууйбуз. Себеби булар ичине жууганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн кыздарыбызга келип ичин тазалап жууп, ар бир машина күндө жуулуп бизде немеден алдына. Күндө жуулса анда, мисалы мен бая айтып атам. Баягы күнү мен түтөгөн автобусту көрдүм. Түтөгөн автобусту көрүп, мындай патологун эме кылганда баягы ыс жыттанып калганынчы, ыс толуп калганын. Мында карасам, баягы сүрөт колун мындай эме кылганда ошонун изи калып атат да. Ооба. Бул мындай же пол деле жууп койгон. Бул жерден биз сөзсүз ал жерде кароодон өткөзөбүз. Патологдорду дагы пол сөзсүз пол күндө жуулат. Патологдор бизге ар аптасына бир жолу жуулат. Анан үстүнөн биз ошого окшогон эгерде иш андай-мындайларды байкаган учурларыбызда биз сразу аларды жууганга коебуз. Себеби бул жерде биздин жанагыда да түшүндүрүп бердим. Турбокомпрессор деген бар. Ошол турбокомпрессор өзүнүн дефект кеткенде ал ичине иш турат да, ал где-то бир жарым сааттын ичинде ишин иштап коет. Эгерде ал автобус кайсыл жерде ошондой ишталган болсо, ал рейсин ошол боюнча токтотот, билинген учурда. Кайра келип, бул жерге келип устранять этилет. Ал биз алмаштырып беребиз турбокомпрессорун и жууп тазалап кайра жумушка чыгарабыз аларды. 18 бирдик стабильный иштеп атат. 2 бирдик бизде резервде турат. Анан калгандары мына кыймылдаткычтар менен биз аларды жакын арада дагы чыгарышка аракет кылып атабыз. Өзүңүз мурда шофер болуп иштегенсиз, а? Мен шофер болуп бир 2 жыл автобусту өзүм да кайдаганмын. Кытай автобусунун Ясинг автобустарынан. Андан башка шоферлук кызмат кылган эмесмин. Жалаң инженерный иштерде, дежурный механик, слесарь жана башка жумуштарда иштегем. Аш тойго барганга акча чыгабы анан? Эми кыргыздарда аш тойго табылат, анан башка жакка жок болуп тура берет го, билесиң. Кредит төлөгөнгөчү? Кредит ар бир кыргызда бар. Демедечи, мына азыр обед кылабыз деп атасыздар. Обедти карызга кыласызбы же тыйныңызга кыласызбы азыр? Обедти биз өзүбүздүн бул жерде жумушчуларыбызды тейлечү өзүбүздүн столовыйыбыз бар. Ошол столовыйыбызда обед кылабыз. Карыз учурда да болуп калат. Эмнеге токтоп турат азыр? Азыр бул биздин троллейбус ТО-1 деп бизде ошол ремонту бар. Бүгүн ТО-1ден өтүп атат. Атайын бөлүнгөн. ТО-1ге, ТО-2 деп биз ошол ремонтторго бөлүп турабыз. Бул ТО-1 процедурасын аткарып атат. Азыр обедке кетишти. Мынау эмелер жармашып атат да, рекламалар. Буларга тыйын аласыздарбы? Ооба, булар үчүн атайын сүйлөшүүлөр жүрүп, договор түзүлөт. Ал отдел, өзүнчө отдел бизде. Ошол отдел бардыгын чечет. Ал боюнча мен тиешем жок. Мен тиешем көбүнчө ремонт жана башка жумуштар боюнча. Азыр могу Нияздардан 3 ремонтто турат экен азыр, а? Муну ичкерде тургандар. Ооба. Кимиз эмне болду азыр ошону айтып бериңчи муну. Ал 271дин биз кыймылдаткычын оңдоп түздөп атабыз. Азыр кыймылдаткычына запчасттары келе элек. Запчасттары келсе аларды салып даярдап беребиз. Ал жерде 262 алдан да кыймылдаткыч менен турат.
Анын дагы запчасттары келе элек. Запчасттар биз тендерге бергенбиз, заказ бергенбиз. Жакын аралык ичинде келсе, аларды да чыгарабыз. Бул дагы кыймылдаткычынын кольцолорун алмаштырып атабыз. Бул автобусду мына бүгүнкү күнү даярдыкка койдук, эртеге басып нар жакта дагы бирөө турат. Ал автобус bizde как раз баягы айтып бергендей турбинасы менен турат. Турбокомпрессор. Биз турбокомпрессорун алмаштырып, азыр мен азырыраакта эле силерге айттым эле. Биз аны заказ кылып дайындап койгонбуз. Бул эмнеге отурат? Бул биздеги солярка начарбы же май начарбы? Эми бул 4 жылдан бери токтобой иштеп атышат да, 5-жыл мына. Анан мына биздеги май мындай стандартына жооп бербейт да булардын. Булар евро 4. Мисалы үчүн булардын майы өтө кыймат, бизде жок болсо керек ошто. Биз мына жерде тендерчилер алып келген майды коебуз. Кудайга шүгүр мына 4 жыл иштеп берди. Эми оңдоп койсок дагы 1 жыл, 2 жыл иштер. Оңдошко канча кетет эми? Нелерин алмаштырыш керек? Запчасттар бар бекен өзү? Алып келип атышат тендерчилер. Азыр эми кольцо алмаштырабыз мынага. Ошол кладычларын алмаштырып коебуз. Булар дагы тендерден өзүңүздөр барып издеп таап келсеңиздер. Эми ого законам жооп бербейт экен. Москвага барып келгенге бизге ham кыйын да. Жок, баягы каражат ham жетпейт. Баягы эски трактор, анча-мынча баягы ман, сан, ушу КамАЗ, бирдемелер түшөт. Евро 4 деп бир гана ушул серия экен. Башка да КамАЗдын мотору. Бизде мына МАЗдын 6 цилиндрлүү мотору да. Ошон үчүн дефицитирээк болуп атат. Эгер КамАЗдын мотору болгондо бар жол эле жагылап коет элек, Запчас көйлөдү КамАЗ. Запчас Алмаштырып салсаң эмне болот? Түшпөйбү? Өтө кыйын буну алмаш. кыйын да, мотордун точкаларын тууралаш керек. Коробка бунуку автомат. Ол жагы түшпөй калат. Эгер түшө турган болсо, жакшы болот эле. Бирок заводскойлор бар экен КамАЗ мотору менен. Ушул автобуска түшө турган Заводской бар экен. Ал толук комплект боло турган болсо ал дагы кымбат да? Кымбат да, ол Автобустун баасында болуп калабы? бу автобустун да жагын баасында болуп калат. Автобустун жарымбасында Андан көрө Өзбекстандан бир автобус алып чыгыш керек да, мунун коробкасын моторун алып. Моторунун коробкасы кыймат экен да. Келгенде айтышканда, мисалы үчүн мотор bir 100 миңге жасалса, ол bir 200 миңге жасалат экен ол. Кандайсыз? Азыр эмне кылып атасыз азыр? Мотор кылып атабыз. Şu Porsche'ni жууп, тазалап салабыз да. Жууп атат. Бул кайсыныкы? Кайсы машинаныкы? Мына автобус, мына автобус. 279. Муну жууп чыгасыздар. Ооба. Тазалап. Анан? Ооба. Мотор испайлайт. Мотор испайлайт. Мынандай таптаза болуш керек да, бул онда. Мынандай кылып туруп тазалап чыгабыз. Мынандай кылып. Мерде кольцолор отура сынат. Анан ошондо тазалап барды. Капкара түтүн чыгып аткан ушудан болуп атабы азыр? Бул кара түтүн чыккан себеби ошодон. Анан майдын начарлыгынан бизге баягы тендерде кандай май алып келсе ошону куябыз да. Биз эми өзүбүз алсак айтат элек, бизге мына маркадагы майды алабыз дейт элек. Жок, ошентип жазсаңыздар ошону алып Эми биз жазып беребиз, аяктан кандай жөнөтөт, кандай неме келет, биз эми ичине кирип бербейбиз. Бочкада келет бизге. Ошо майды алмаштырабыз, пробеги жеткенде мотордун. Ошодон келип чыккан ушул акыбал болуп атат да. Сиздин атыңыз ким эле? Талай. Кызматыңыз? Могу жерде моторист болуп иштейм мен. Ушул муниципалныйда. Мына айтсаңыз баягы эме да, мынау ЛиАЗ машиналары Айтмамат Кадырбаевдин түшүндө келген. Ага чейинки Ясин дегендер жана Мырзахматовдун түшүндө келген да. Ошондо кайсы машинанын эмне артыкчылыгы, эмне кемчилиги бар? Булар эми бул 6 цилиндрлүү, бул евро. Бул Кытайдын автобусу простой. Баягы биз эми илгерки Союздун Жигулиси дейбиз го, ошондой эле немеде да. Баардык кыймылы, немеси, анын тетиктери Ясиндики, Кытайдын автобусунун. Оңдошко оңой эле. Анан эмне үчүн оңдошко оңой болсо, ушунча автобус азыр оңдолбой жатат? Булар эми баягы бизге келгенде баардыгы эле жакшы кызмат кылды бул 7 жыл. Өзү срок ошол эле булардыкы, Кытайдыкы. Бизге ошондой келген. Эми даже 8 жылга жетти бул иштеп. Параллельный муну да бул Кытайдын автобусунан иштетип жүрдүк. Эми андан кийин баягы ким бир өтмөчү бул оңоюраак немеге шопурлар автобатка өтүп калды. Көбү кетип калды. Эми жаш балдар көп эле бизде Россия деген
бардыгы тирикчилик деп кетет экен. Бирөөнү кармап кала албайт экенбиз. Азыр деле көп кетип калды эми Россияга деле. Ошондо азыр эмне мынау Ясин дегендерди айдаганга шопур жок турабы? Шопуру жок булардын азыр. Бирөөнү азыр мына автобустагы буга отур десең минбейт. Жаш балдар эми багы оңой демеген оңой өтүп калышыптыр да эмне кылабыз? Азыр канчасы жүрөт ушулардын Ясинде? Эми азыр бу жерде жүргүзсөк болот. Эми шопур жетишпесе биз кандай кылабыз? Азыр барды Кыргызстандагы бардыгы Жок, муну өзү негизи үнөмдүү деп атасыздар да. Бул Лияз жеген майдын жарымын жейт деп жүргүзүп тур. Ооба. Лияз канча жейт ошондо жүзүнө? Жүзүнө булар азыр мынау аслында 13'те 12 литр кетет да. Солярка. Наркы Лияз эмедечи бу Буларда Кытайда Ясинде. буга караганда где-то 9-8 кетет да булардыкы. Бу 2 цилиндр бу да көп, буларда 2 цилиндр аз ушул эле. Ошондо мынау эмени бекер берсе деле албай эле коюш керек экен эле да анда. Эми аны биз келишимде беребиз дегенде алыңынып калган баягы буюмду кайтарыштагы болбойт. Баягы өзүбүздүн мусурманчылыкты айтканда. Бирок эми карыз калып атабыз. Эми карыз калган менен проекти да түзүлгөн да бул. Беребиз дегенден алат экен. Баягы элди сиздерден ошону тейлешибиз керек, мына современный кылып дегенде. Жан түшүнүп атам. Ошондо деле сиздерден бирөө сурайбы мынау кандай машинаны алып берели силерге? Кайсы машина жакшы деп? Жок, бизден бул мисалы үчүн аны ошо Россиядан, берден, мэриядан барып өздөрү келишет да. Биз бияктан биз аны келише албайбыз да. Дүйнө чоң да. Дүйнөдө Европа деген бар, Япония деген бар, Корея деген бар, Германия деген бар. Ошолордогу машиналардын кайсынысы жакшы болсо ошолордун бир рейтингин карап, анан ошонун жакшыраагын алайлы дегенде бир ой болобу дейм да. Эми аны биз баягы жөнөкөй простой адам болсок, аны чоңдор өздөрү чечишет экен да. Биз аерге кирише албасак, башы сөзүбүз кошо албайбыз ага. Алар өздөрү проектин түзөт, өздөрү келишет. Ошончо бизге алып келет, биз ошону иштетип беришибиз колубуздан келген ошол болуп атат. Ушул жерде бу эч. Азыр мындан кандай бузулат, кайсыл жери эме болот көрсөтүп бериңчи мына колесолордун несин. Бул мынандай жөнөкөй мындай. Аялдар дагы түшүнө турган кылып айтып бериңчи. Мынау өзү эң гильза дейбиз, айнакта турат. Аны жууй элекпиз. Эми мынаны биринчи өчүрүп мына ошондо таптаза аппак кылышыбыз керек. Бул май күйүп калган, жабышып. Уже мына 5-жылга кетип атат бул Лияздын. Ана мына жерге баягы кольца деген отурат. Баягы аялдар айтмакчы шакекче да бу жерде. Ошол кызмат кылат эң көп. Бул баягы ичинде кысымды көбөйтүп газ берет, ошондо автобус жүрөт. Ушул тетиги эң эмеси ушул. А бузулганда эмнеси бузулду? Бузулганда бул просто мына кольца отуруп калат. Тоо аркыларбы? Мына тетиктери отурат мына. Отуруп калды деген эмне? Желип калды деген. Желип калганда бул. Ошондо май жей баштайт булар. Основной ушул. Ушинтип сынып кеткенби же бул өзү? Жок, биз өзүбүз катып калганда мына жергечи жабышып, азыр сындырып чыгарып атабыз тазалаш үчүн. Мына жерге ар бирине отургузабыз да, тазалап. Башка жан коесуздар. Жан коебуз. Ошол шакекче канча турат эми? Эми бул шакекче биз билбейбиз, муну тендерден жөнөтөт бизге. Орточо баасын билесиздерби? Эми орточо баасын азыркы заманда билбейбиз. Мурда келгенде булар арзан эле келчү эле 8.000, 9.000, азыр может евро башка деп доллар кымбаттады деп базарга барсаң ысырык деле 30 сом болуп калыптыр мында алайын десең чын. Бул деле ошондой болуп атпайбы азыр? Эми бул эмнеси десем бир заводдо бир профессор же академик башын ортуп чыгарат мына. Бу тетикти. Onu bizge gelet, biz ana mına bizdele oşa başızda ortuşuğa podgonka kılıp oturguzup demek kılabız da. Başka düşpeyt hiç. Başka ap gelip salayım desen ol düşpeyt. Ol только Rusya'nın özünden çıkan o yerden tendirşikler tavat jönötöt bizge. Mına getdi dep. Hazır mına aşığa jönötüp atat. Ertege gelet bizge zapçası. Olmuyor. Анан басабыз бул автобусту жүргүзөбүз. Ушул машина автобустар жаңы келгенде мен келгенмин. Келсем автобустардын бирөөсү келгенде эле мотору кармаган. Аны өзүнүкү. Ошол автобусту мен минип жүргөм. Ал мындай болгон. Бул ошондо эле кеткенде бул гарантияда турган бул автобус. Анан биз чыккан заводуна генеральный директор менен сүйлөшкөнүбүздө болду силерге жөнөтөбүз деди, моторду чыгарып койдук. Bizge Salafan'da bir Gazel'de motorda geldik agregat. Hazır bir oşol maşinanın avtobusuku agregat motor basılgan. Kudayga şükür жүрүп атат. Hiç bez remont bez ничего. Бирок ошондо
мен азыр мына жерден түшүндүрүп бере аламбы, түшүндүрүп бере албаймбы? Ал жерде жанагы көрсө жанында турган темирге тийип эле, жешилип эле тешилип калат турбайбы, туурабы? Ал заводской брак экен да мында. Ал эми о жерде деле бизге окшогон адамдар иштейт. Туура эмес конструкция болгон эми. Ал чогулуп да о жерде кандай эми көрбөйт да, рентген жок да, мындай айтканда. Бул моторду эч ким көрө албайт. Жаап койгондон кийин. Хорошо, андан кийин ошол баягы жешилип, ошо тийип аткан жерди жонуп алып койдуңуздар. Ошол менен чечилди маселе? Жок, жонуп онгон жокпуз. Бизге мотор башка берди булар. Гарантияда турганда жаңы мотор жүктөп, ал моторду жүктөп алып кетишти орустар. Моторго тийбегиле, силерге мотор беребиз деди, ошол алып кетишкен ушул эле. Биз даже онун неси өлдү, неси сынып кетти, эч айыбын тапкан жокпуз. Мотористтин айлыгы канча берди? Биздин айлык где-то бир 14-15 миң. Чындай. Кеч билер-силер ойногон го. Жок, билер-силер. Биз өзүбүз мына ушу кечке мына оор 70-80 кило темирди көтөрөбүз, бизге ушу билерди. Кайранын ичине байлаган билерди. Ondan da turbalar menен tartıp katırganыбыз билерди. Эми биз шарикти ата турган болсок, ол стол сынып кетсе керек дейм мен оюмда ушул. Жакшы экенсиз. Той топургач эми той жетелеп барганга пул чыгабы. Эми Кудайга шүгүр, Кудайдан сурайбыз, берет дейм, кандай кылабыз? Өзү Кыргызстанда эң көтөрүлгөн айлык ошо 14-15 миң болсо, одан ашык айлык көрө элекмин эми. Акыранда турганда эле 7-8 миңде алып атса керек ушулар. Мен ойлойм да, ошо 14-15 миңден айлык алып иштеген кишилердин аялдары бардыгы жакшы болсо керек депчи. Эми бардыгы көнөт да. Бу турмуш деген көндүрөт да. Мына мен ушул жерде 12 жылдан бери иштейм. Автобус миндим, мотористтик кылып атам. Кээде бош болгондо автобусту минип өзүбүз испытание кылабыз мотор басканда. Мисалы үчүн мына азыр бүтүрөбүз, экөөбүз тең шопур. Испытанияны өзүбүз кылып беребиз шопурга. Мына чыкты гарантиядан. Мынаны эми кара, өзүңүн машинаңдай карап мин дейбиз. Ушул биздин милдетибиз. Моторист болсоңуз жакшы экен. Мен баягы күнү бир автобуска чыксам, ичи баягы подъемдан чыгып кетип атканда түтөйт экен. Ошол эмнеге түтөп атат? Ошону жок кылса болбойбу? Аны жок кылса болот. Эми баягы соляркадан келет, майдан келет. Биз деле көбүнчө ошондо түтөгөндөрдү түтөдү дейт, ак кел дейбиз, төгөбүз, алмаштырып беребиз. Анан жүрөт. Бул солярка деген бизде эми азыр билбейбиз да, кайсы гарантия, кайсы неме менен келип атканын каяктан билебиз солярканы, туура? Кайсы заправкадан куясыздар өзү? Биз эми мынау Россиядан көбүнчө куят, анан мынау немеден куябыз ушул, ошо элден. Мына ошо элдин жетекчилери угуп койсоңуздар болот экен. Мына сиздердин соляркаңыздарды айтып атышат. Сиздер алып келген солярканын сапаты ушул экен. Баягы капкара кылып шаарды булгап аткан дагы, элди уулап аткан дагы ошо сиздердин соляркаңыздар дешип атат. Мына моторист өзүңүз айтып атасыз, туурабы? Емпаныка. Солярканы эми бу күйгөнүн биз эми көчөдө жүрбөсө, кечке бир жерде жүрөбүз. Ошо основной мынау биздин автолдон чыгат. Бул любой заправкадан неудачный чыгып калган солярка болуп атат да. Мисалы үчүн мына кече эле күзүндөсү тендерден уткан экен. Бизге келсе жакпады, мына биз ошол боюнча кайра жүктөп бердик. Эми ушундай качествосы ушундай немелер келип калып попал болуп калышы мүмкүн. Мен айтып элем, бул постоянно андай жок эми. Нефть ташыгандардын дагы немесине тийбеш керек. Жак жагы бар, бирок бул нефть ташыгандар кайсы бир лабораториядан өткөрүп. Эми ал бизге неме эмес да. Жок, эми атайын органдар текшерсе керек, лабораториядан өткөзүп анан алып келсе керек да. Бирок кээ бир соляркаларда ушундай бир туура эмес жүрүп калгандарды байкап калдык. Себеби дегенде мына жерде жүргүзгөндө эгер көп түтөсө биз дагы текшеребиз да. Анан анализ жүргүзөбүз. Башка машинадан көрөбүз. Чогуу куйгансыңарбы солярканы десе, эгер чогуу куюп наркыныгы түтөбөгөн болсо, уже мотордон болуп атат. Кээ бирде экөөнүкү бирдей түтөп калса, сразу токтотуп туруп, солярка кайсы заправкадан алсак, ошол заправканы алмаштырып, ошундай иштер жүрөт. Себеби дегенде бул электронный неме да. Форсункаларычы, эгер солярка жакшы болбосо, форсунка күйөт. Бул бир форсункасы 19400 сом. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча тандап билип ошо тендерге койсок да, тендерлерге требованияларды катуу коюлат. Эми эгер жаман соляркадан мынандай болуп калса, ушунча нерсени жок кылып алыш көп чыгым да.